Лейлек районунун жашоочусу Аслан Ташматов деген жаран депутат Адахан Мадумаровка УКМКнын кызматкерлери развилка көзөмөл өткөрмө пунктунда акча алат деп жалган маалымат менен даттанган. Эл өкүлү бул боюнча парламенттик трибунада УКМКны сындаган. Жазгы талаа жумуштары башталып атканда дыйкандардын канын ичип, Лейлек районунда ошол сүлүктү менен Лейлектин ортосунда, айылдардын ортосунда постторду коюп алып, баягы өзгөчө кырдаал киргизгенден 5 беттер болуп, бетондорду киргизип алып. Негизи Лейлек районундагы развилка кургончу Ходжант Арка кольцо көзөмөл пункттары жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен коюлган. Анткени Тажикстанга күйүүчү май, жер семирткич, турмуш тиричилигине керектүү товарлар жана жер жемиштердин түрлөрүн аткезчилик жол менен ташыгандар көбөйгөн. Ал эми Мадумаровка арызданган Аслан Ташматов териштирүүнүн негизинде Колунду айылындагы ири аткезчилердин бири Нургазы Ташматовдун бир тууганы болуп чыккан. Маалыматка ылайык, ал 8 тонна күйүүчү май жүктөлгөн 2 жүк ташуучу унаа менен кармалган. Андан соң жаратылыш газын алып өтүүдө колго түшүрүлгөн. Бул боюнча камсыздандыруу документтеринде тастыкталган жана факт боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталган. Серепчилердин айтымында өткөрмө пункттар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн коюлган. Андыктан аткезчилик менен алектенбеген жарандарга посттордун эч кандай зыяны жок. Мамлекеттик коопсуздук саясатына каршы чыгып депутатка айттырып, биз деген ушинтип контрабанданы метебиз. Эгерде алар таза адамдар болсо, алар мыйзамды сыйлаган адамдар болсо, алар ошол жерде болгон өзгөчө абалды билген болсо, машинесин коркпой эле көрсөтүп ары бери өтө бербейби? ГКНБнын кылган иши туура. Эч качан Мадумаров болобу, же болбосо 10 чактысы болобу, ошондой талапты койсо, Кыргыз мамлекетинин мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн ошол маселени делимитация, демаркация бүтмөйүнчө ошол абалда боло бериш керек. Ошол блокпосттор туруш керек. Өтө тыгыз кармаш керек. Эл өкүлү Адахан Мадумаровдун аткезчини колдоп УКМКны сынга алганы туура эмес. Салык төлөөдөн баш тарткандардын таламын талашуу акылга сыйбайт. Депутат популизм менен алектенбей, мамлекеттин мыйзамына баш ийип, казынага пайда алып келген иштерди колдош керек дешет серепчилер. Мадумаров эч качан өндүрүш, анан кийин тиги таможнялардагы бардыгы мыйзамдуу өтүшүн кабыл ала турган баягы өкмөттүн кызыкчылыгы болгон жерди Мадумаров ойлогусу келбей атат. Ал баягы өзүнүн электораттарынын санын көбөйтүш үчүн анан баягы популизм, голый популизм дейт муну. Баягы реальный ситуацияда биз бардыгыбыз ушу мамлекеттин бюджетин ойлошубуз керек. Алар мыйзамдуу өтүш керек. Мыйзамдуу таможенный пошлиналарды төлөш керек. Контрабандисттер кыйкыра берсе, аны мамлекет ошолордун поводу кете берсе, чек араларын баары ачылып кала берсе, анда бюджетке эмне түшөт? Эчтеке түшпөйт. Контрабандалык товарларды мыйзамсыз ташып, мамлекеттин казынасына зыян алып келген жарандар арбын. Алардын жолуна бөгөт коюу максатында бажы тармагындагы кызматкерлерди күнү түнү коюлган өткөрмө пункттарын кайтарышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшүүдө. Төлөмдөр былтыркыга салыштырмалуу өсүү темпи 2021-22-ге 22-нин өсүү темпи 11% түссө, былтыркы менен салыштырмалуу. Административный делолар. Ал эми козголгон иштер боюнча 30%га өсүү болду. УКМКнын маалыматына ылайык өткөрмө пункттарын шылтоо кылып, аларды алдырууну аракеттенген аткезчилер УКМКнын ишмердүүлүгүн жаманатты кылууга аракеттенишүүдө. Арызданган жарандын бир тууганы Нургазы Ташматов 2021 жылдын 25 мартында УКМКнын Баткен облусундагы имаратына келип, аскер прокуратурасына өзүн мыйзамсыз кармалган деп арызданууга да бел байлаган. Бирок далилдер менен арыздануусун билдиришкенде өзү баш тартып койгон. Ал эми иниси Аслан Ташматов УКМКнын кайсы кызматкери акча талап кылганын далилдеп бере алган эмес. Сайрагүл Полотова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.